Эми айтылуу Tesla компаниясы электромобилдер рыногунда лидер эмес. Биринчиликке кытайлык BYD компаниясы чыкты. 2025-жылы жасалма интеллекттин аркасы менен 50 жаңы миллиардер пайда болгону белгилүү болду. Аватар тасмасы прокатка чыккан 18 күн ичинде $1 миллиард чогултту. Алдыда ушул жөнүндө кененирээк кеп кылабыз. Бизнес, стартап жана технология жаңылыктарынан артта калбаш үчүн Бизнесте каналына катталып коюңуз. Ошентип Америка менен Кытайдын ортосунда көптөн бери сөз болуп келаткан электромобилдерге байланыштуу талашка билбейм канча убакытка, бирок азырынча чекит коюлду. Tesla электромобилдер рыногундагы лидерликти кытайлык BYD компаниясына алдырып койду. Мындай жыйынтык эки компаниянын 2025-жылдагы көрсөткүчтөрү жөнүндө жыйынтыктар чыккандан кийин 2-январда белгилүү болду. 2025-жылдын акыркы 3 айында эле Tesla'нын сатуусу 16%га же 418 000 унаага азайды. Ошол эле кезде 2025-жылы BYD компаниясы дүйнө жүзү боюнча 2 226 000 унааны сатып үлгүргөн. Бул 2024-жылга салыштырмалуу 28%га көбүрөөк. Кытай электромобилдеринин феномени мурдатан эле сөз болуп келатат. BYD рынокто лидер болору 2025-жылдын башында эле айтыла баштаган болчу. Компаниянын мынчалык тез өнүгүп жатканынын негизги себеби катарында унаалардын арзан жана жеткиликтүү болушу айтылып келатат. Ал эми Tesla компаниясынын акыркы бир канча жылдагы тагдыры оор болуп калды. Компаниянын негиздөөчүсү Илон Масктын ар кандай радикалдуу билдирүүлөрүнөн кийин дүйнөдө Tesla'га каршы бойкот жарыялагандар көбөйүп кетти. Анын үстүнө былтыр Америкада электромобилдерди сатып алууда берилип келген $7,5 миң салыктык наксия дагы жокко чыгарылды. Tesla'нын белгилүү модельдери 2020-жылдан бери такыр жаңыланбай жатканы дагы сынга алынган болчу. Ал эми Илон Маск болсо акыркы жылдары компаниянын багытын гуманоид роботторду өнүктүрүүгө буруп жиберди. Ошентип Tesla мурдатан айтып келген 2030-жылга чейин 20 миллион унаа чыгарабыз деген максатынан бүгүн баш тартып отурат. Өткөн жылды жыйынтыктаган дагы бир кызыктуу маалыматты Forbes журналы жарыялады. Ага ишенсек, былтыр жасалма интеллектке байланыштуу ар кандай стартаптарды жасаган 50дөн ашык ишкер миллиардер болгонго жетишти. Жасалма интеллект тармагында атаандаштык дагы, инвестициялар дагы, кызыгуу дагы туу чокусуна жетип турган мезгилден пайдаланып, Forbes 400 тизмесине киргендердин сап башында 37 жаштагы Эдвин Чен деген программист турат. Ал мурда Google, Meta, Twitter сыяктуу компанияларда эмгектенген. Учурда анын Search AI деген продукту $24 миллиард бааланып отурат. Эдвин Чендин Search AI деген продукту технологиялык компанияларга маалыматты маркировкалап, сапатын жакшыртууга жардам берет. Жаңы миллиардерлердин катарында швециялык Антон Ойсика менен Фабиан Хедин дагы бар. Алардын Vibe Coding же код жазбай эле жасалма интеллекттин негизинде сайт же тиркеме иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берген Lovable деген стартабы декабрь айында $330 миллион инвестиция тартып, $6,5 миллиард бааланды. Ал эми 31 жаштагы Люси Гонун Passes деп аталган контент жаратуучуларга арналган тиркемеси $150 миллион бааланып, өзү $1,5 миллиард таап, дүйнөдөгү эң жаш айым миллиардер болуп калды. Буга чейин бул статусту атактуу Тейлор Свифт ээлеп келген. Ал эми жасалма интеллекттин жардамы менен каалаган текстке каалагандай үн коштоп берген Eleven Labs деп аталган стартаптын негиздөөчүлөрү польшалык Мати Станиславский жана Петр Добровский дагы бул тизмеге кирди. Жасалма интеллекттин аркасында дүйнөлүк атакка жеткен стартап былтыр бир гана дүйнөдө эмес, биздин аймакта дагы катталды. Тактап айтканда Казакстандагы Hixfield AI деген стартап, бул видео генерацияга арналган стартап, кыска убакыт ичинде $1 миллиард бааланган стартап болуп калды. Бул бир гана Казакстанда эмес, Борбор Азиядан чыккан биринчи единорог. Ал арада Аватар 3 тасмасы прокатка чыккан 18 күн ичинде $1 миллиард топтой алды. Эң көп касса Америкада, Кытайда, Францияда, Германияда жана Кореяда топтолду. Бул режиссер Джеймс Кэмерондун $1 миллиард чогулткан биринчи тасмасы эмес. Буга чейин Аватар 1, Аватар 2 жана Титаник тасмалары дагы ушундай көрсөткүчкө жеткен болчу.
Бирок бул ирет миллиард долларды чогултуу көбүрөөк убакытты алды. Салыштыруу үчүн айта турган болсок, Аватардын биринчи бөлүгү 14 күндө, экинчиси 17 күндө ушунча чогулткан болчу. Эми бул жөн гана байкоолор, жөн гана салыштыруулар, жөн гана анализ, чынында миллиард доллардын эрте кечи жок эмеспи. Стартап, бизнес жана технология жаңылыктарынан артта калбаш үчүн Бизнесте каналына катталып алыңыз. Кызыктуу видеолордон көрүшкөнчө.